Саламатсыздар, урматтуу окуучулар. Сиздер менен 5-класстар үчүн кыргыз эдебиятынан 1-онлайн сабагыбызды баштайбыз. Урматтуу окуучулар, китептериңерди, дептерлериңерди алып, дайдан отурабыз. Бүгүнкү силер менен өтө турган темабыз Чыңгыз Айтматовдун Буго эне чыгармасы. Максат, окуучулар тема жөнүндө толук түшүнүк алышат. Ой жүгүртүүсү, сүйлөө эрежи өсөт. Бирин-бири пикирин угууну, сыйлоону үйрөнүшөт. Чыңгыз Айтматов ким? Залкар, дүйнө элинин жазуучусу. Ал 1928 жылы 12 декабрда Талас областынын Шекер айылында туулган. Ал аябай көп чыгармаларды жазган. Буго эне, Ак кеме, Эрте келген турналар, Биринчи мугалим, Жамила, Саманчынын жолу, Тоолор кулаганда, Кассандрин тамгасы, Делберем, дагы ошол сыяктуу көптөгөн чыгармаларды жазып бизге калтырып кетти. Бүгүн силер менен Чыңгыз Айтматовдун Буго эне чыгармасы менен таанышабыз. Чыңгыз Айтматов 2008 жылы 10 июнда дүйнөдөн кайтты. Төмөндөгү Буго эне уламышы боюнча силерге кыскача кино тасманы коюп берем. Көңүл буруп бардыңар угуп тургула, кийин суроолор берем, суроолорго жооп берем. Qasiyetine sığınsa tilegi kabul bola turgan söz el ortunda boşanma kalgan. Демек балдар, биз силер менен Буго эне уламышы жөнүндө тасманы көрүп алдык. Силерге суроо. Баланы эмне куткарып алды? Эмне болду эле? Силерге кинофильм түшүнүктүү болдубу? Бала чоңоюп кимге үйлөндү? Кандай деп ойлойсуңар? Бала чоңойгондон кийин Бугону эмне кылышы мүмкүн? Буго эне балдарга эмнени алып келди акырында? Ушул суроолорго жооп табабыз. Дептериңерге жазасыңар. Үйдө китебиңерден жана кошумча адабият китептерден пайдаланып, толук окуп чыгабыз. Дептериңерге кыскача конспект кыласыңар. Буго эненин сүрөтүн дептериңерге түшүрөсүңөр. Ушуну менен бүгүнкү биздин адабият сабагыбыз оңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.